Экинчи маселе жанагы хадисте айтылып кетти. Андан кийин кайсы күнөө чоң болуп саналат дегенде, өзүңдүн ушу балаңды мени менен ырыскылаш болот, мени менен кошот, менин тамагымды талашат деп өлтүрүп коюң деп атат да. Bunday нерсе ошо мурунку жахилиятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин, ислам дини келгенге чейин баягы караңгы доордо болгон да. Балдарын өлтүрүп кое беришкен. Айрыкча кыз балдарды. Эркек балдарды өлтүрүшкөн, бирок кыз балдарга көбүрөөк басым жасалган да. Эмне себептен ошо жакырчылыктан коркуп, мына кыз балдар болсо баягы ал күчү жок, мага ырыскы таап келбейт, мени бир уятка калтырат, же бир болсо жоо келсе ошого бир олжо болуп кетип калат деп ушундай негиздерде өлтүрүп кое беришкен да. Анан ошондуктан ислам дини келип, ушундай нерселерди тыйып, бул нерсе баланы өлтүрүү, анын жанын алуу арам деп баягы өкүм чыгарган. Эми бая адамдарга бая таң калыштуу болгон, кейиштүү болгон нерсе, азыркы заманда деле ошонун калдыктары бар. Бул эми караңгы доор деп айтсак дагы, эски доор деп азыр деле бар азыр. Мына эң чоңунан баштасак, биринчиден азыр мен ошо баламды бага албай калам, иштей албай калам деп туруп, кээ бир аял заты төрөп алып туруп таштап салып атпайбы балдарын. Атайын өлтүрүп же муздак жерге таштап, же болсо бир ажатканаларга таштап, балдар өлүп калып атпайбы. Бул да ошонун ичине кирет да. Бага албайм муну деп туруп, ушу ырыскым тар болуп калып өлтүрүп салып атат. Кээ бирөөсү боюна бүтүп уже жан салынып калгандан кийин балдарын абортко алдырып салып атат. Андайлар толтура. Иштей албай калам, жанымды бага албай калам, мени караган эч ким жок деп, же турмушунан жолу болбой ажырашып кеткендер, же башка себептер менен, же үй бүлөсүнө өчөрүшүп, же иши кандай бир себептер менен боюнан алдырып салып атат. Жан салынгандан кийин уже адамды өлтүргөн болуп саналат. Кээ бирөөсү жан салына электе эле чүрүп атат. Мунун баягы күнөөсү, баягы жан салгандан кийин чүргөнгө караганда азыраак болсо деле, бул деле күнөө иш. Бир топ чоңоюп калганда мен иштейт элем, анан ырыскым мындай болуп калып атат, анда өлтүрүп салып атат. Көрүңүзбү, караңгы доордогу ушул маселелер азыркы убакта деле бар. Бул да чоң күнөө. Ошон үчүн муну деген баягы жаштарга, адамдарга жакшылап түшүндүрүп айтыш керек. Эң таң калыштуу нерсе, бул ырыскы деген адамдын колунда эмес, бул Аллах субхана тааланын колунда. Алла таала баарына ырыскы берет. Жер жүзүндөгү кандай жандык болбосун, Аллах субхана ошонун баарына ырыскысын берет. Алла таала Куранда айткан: "Ва мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Жерде кандай жандык болбосун, ошонун баарынын ырыскысы бул Алла таалада дейт. Алла таала өзү берет. Мына жана бала өлтүрүү боюнча Аллах субхана Куранда ушу баса берилип айткан: "Вала тактулу ауладакум хашията имлак." Балдарыңарды ушу жакырчылыктан коркуп өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукухум ва иякум дейт. Биз аларга да, балдарыңарга да ырыскы беребиз, силерге да ырыскы беребиз деп атат Алла таала. Мына бул жерде карасаңыздар, бул аятта, бул Исра сүрөсүнө келет, балдарыңарды ушу жакырчылыктан коркуп өлтүрбөгүлө деп атат. Биз ошо балдарыңарга да ырыскы беребиз, силер өзүңөргө деп айтат. Башка аятта болсо ошого эле окшогон бир аятта "Вала тактулу ауладакум мин имлак нахну нарзукукум ва иягум" деген да. Балдарыңарды жакырчылыктын айынан өлтүрбөгүлө, биз силерге да ырыскы беребиз, балдарыңа да ырыскы беребиз дейт да. Бул эки аяттын мындай айырмасы бар да. Кээ бир тафсир чечмелерин алымдар айтыптыр. Мына биринчи аятта деп атат да. Адам баласы колунда жок эмес, бар да, мындай жакшы эле. Бирок ушул балалуу болуп калсам, мага жакырчылык келип калат деп өлтүргөндөргө айтылган деп атат да. Ошо жакырчылыктан коркуп балдарыңарды өлтүрбөгүлө деп атат Алла таалачы. Жакырчылыктан коркуп балдарыңарды өлтүрбөгүлө деп туруп, алардын жакырчылыктан корккондугу үчүн биринчи Алла таала ошо балдарыңарга биз ырыскы беребиз, силерге да ырыскы беребиз деп атат. Эгерде балдарыңарды коркуп жакырчылыктан колуп өлтүрүп алсаңар, мына балдарыңардын ырыскысы биз беребиз деп балдардын ырыскысын Алла таала биринчи айтып атат да. Мындай айтканда коркпогула. Биз үчүн бул кепилдикке алганбыз, беребиз деп атат да. Экинчи аятта Алла таала айтып атат: "Силер ушул жакырчылыктын айынан, кээ бир адамдар өзү жакыр да, колунда жок. Анан балалуу болсо келбейт. Жосо жакыр болуп балалуу болуп калган, анан өлтүрүп атат да. Мен жакыр менен кантип багам деп. Анан ошолорго айтылган да. Силер жакырчылыктын айынан балдарыңарды өлтүрбөгүлө, силерге да ырыскы беребиз, балдарыңарга да. Көрдүңүзбү? Силер жакыр болуп турасыңар да. Алла таала айтып атат: "Силерге да ырыскыңарды берип, балдарыңа да беребиз" деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан адам баласы жакыр болобу, же жакырчылыктан коркобу, Аллах субхана таала кандай акыбалда болбосун, Алла таала ырыскысын берет алардын. Ошондуктан эч качан коркпош керек. Балким Аллах субхана таалага тобокел кылып, балдарын тарбиялап көп балалуу болгонсо, ошончо ырыскы эшиктери ачылат. Муну адамдар түшүнбөйт. Бирок иш жүзүндө ошо аралашып көргөндөн ошондо гана сезет да, ким сезгиси келип, билгиси келген болсо. Жанагынтип Аллах субхана таала жөнүндө жаман ойлоп, мен ырыскым тар болуп калат деп качып, балдарын өлтүрүп коюу бул дагы жакшы эмес. Мына көрүңүзбү, күнөө иштер булар. Мына ошого окшогон эле дагы бир түрү, кээ бирөөсү
ошо жакырчылыктан коркуп төрөгүсү келбейт. Эркеги да айтат, төрөп эле кой, жасактай албай калабыз дейт. Аял төрөп эле коеюнчу, иштей албай жасатпай. Мына ушунун баары тең баягы күнөөсүнүн деңгээли жогоруда айтылган маселеге окшобосо дагы, бирок кандайдыр бир деңгээлде ошого окшош. Экинчи тарабынан ушу Аллах субхана таала жөнүндө жаман ойдо болуп атат. Көрүңүздөрбү, Аллах таала жаман ойдо болуп, менин рызкым тар болуп калат, рызкым кем болуп калат, баламды бага албай калам деген бул жаман ой да. Аллах субхана таала жөнүндө жаман ой болуп, бул күнөө иш бул. Ошондуктан дайыма мусулман баласы Аллах таала жөнүндө жакшы ойдо болуш керек. Аллах таалага чын жүрөгү менен таваккул кылып, өзүн Аллах таалага тапшырыш керек. Ошондо жүрөгүндөгү иман күчөйүп, анан ошого жараша Аллах субхана таала жакшылыгын соогун берет. Аллах субхана таала ушу адашып жүргөн баардык мусулман ата энелерди ушундай жаман иштерден, балдарды өлтүрүүдөн, рызкынын тар болуп калып коркуудан сактасын.